بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Biz soda kitabını okuduklarımız, soda sattık. Ereceleri, yolları, oşo sabakta kayda olabiliriz inşallah. Çünkü bu sabahımız soda sattıkta şart koyu. Kaysi şartlar menen soda sattık buzulat, kaçan buzulbaydı. Şart koysa bolboybu degen masele var. Bunu da oşunu inşallah bay şart sodada şart koyu degen temada inşallah oşunu okuyuz. Negizi soda sattıkta mutlak bolgonu jakşı. Mutlak degeni hiç bir şartı yok. Basarga bardın, tavarda aldın, akçanı verdin, tavarda alıp geldin boldu. Uşul egi durus, bay uşul soda özü şunday boluş gerek gelecede. Hiçbir neşenin şartta bassan, şart koy bossan öyle iki taraf razı bolup öyle keçip koysa en jakşı uşul soda. Biroq ulamalar adamlardan bayağı sodagerlerden ürflerini eski alıp, adamlardan zararçılığını eski alıp bir şartlarda sodada caizleşken. Birisi muktazaya akt dep aytılат. Muktazaya akt degeni birinci şart bu. Oşol şartты bay soda öz kelişimi öz talap kılat. Kelişimi öz talap kılgan şartты muktazaya akt dep aytılат. Akt özü kelişim oşol şartты talap kılat. İkincisi kelişim şart talap kılbaydı. Biroq kelişimge ыңгайлуу. Kelişim tüzgөнгө ыңгайлуу болот, münasip болот. Mulayim, münasip şart aytılат bunu. Üçüncü şart bu sodagerlerin arasında mutaaraf bolot. Sodagerlerin ürfünde bir degen satsa, uşunday jol menen satıp alat, satat. Bunu şart mutaaraf dep aytılат. Mına uşul üç şarttın negizinde bayca dürüst bolot, jaiz bolot. Dagı bir sureti var, al sureti bayına jaiz bolup kalat. Al sureti şart koygonda satuvчуга, же алуучуга, же товарга пайда болот. Satuvчуга, же алуучуга, же товардын өзүнө пайда боло турган болсо, анда буну бай фасид, шарт фасид болгон себептен бай фасид деп айтабыз. Түшүнүктүбү? Биринчиси муктазайыл акт дейт. Ошол келишим, сода келишими өзү талап кылган шарт бар. Мисалы, эки адам сатуучу менен алуучу сода кылып атат, бай болуп атат. Сатуучу айтып атат, сен мага товарды бер деп атат. Ошол замат. Бул шарт муктазай акт талап кылат ушуну. Сен акт болгондон кийин, келишим болгондон кийин сен товарды өткөзүп беришиң керек. Ошон үчүн содагерге барып туруп, байы, муштариге сен мага эмне кыл, товарыңды бер, мен сага акчаны берем деп талап кылса, жайыз. Бул шарт жайыз, келишим ошону талап кылат. Дел болсом, неме алуучу айтат, сен биринчи мага акчаны бер дейт. Сен акчаны бер, анан мен сага товарыңды карматам дейт. Бул деле жайыз. Шарт кылып атат бири-бирине, бирок бул шартты ошол келишим өзү талап кылат. Келишим талап кылган шарт. Ошон үчүн бул шарт менен бай сода батыл болбойт, фасид болбойт. Түшүнүңөрбү? Биринчиси келишим, бай сода келишими талап кылган шарттар, аны менен сода фасид болбойт. Экинчиси мулаимул акт же мунасибул акт деп айтылат. Экинчи шарт бул дегени ошол содага тиешелүү, соданын бекем болушуна тиешелүү болгон акттар болот. Ошого ылайык, татыктуу, мунасип акттар болот. Келишимде шарттар болот, муну менен дагы бай дурус болот. Мисалы, насия сода болуп атат. Насия сода болгондо бай эме дейт, муну сага саттым, насия сатып атам, товарды берип атам сага. Bir aydan keyin бересиң акчаны. Бирок мага бирөөдү кепил кылып алып кел дейт. Сен жок болуп калсаң, ким ушул акчаны төлөйт? Мага кепил керек дейт. Кафил, кепил деп айтылат. Мага кепил таап бер дейт. Ошол кепил керек дагы. Мен кепилмин. Сен bir айга бул товарды бере бер, ал бербесе мен беремин дейт. Түшүнүңөрбү? Бул не болду? Мулаимул акт. Соданы өзү талап кылган жок буну. Бирок содага мунасип келген шарт бул.
Sodага дал келген, ылайык келген шарт. Ошон үчүн шариятта буну дагы уруксат берилет. Же болбосо айтат, мен ошол эле баягы насия болгон содада айтат, насия сода болуп атат, сага товар берип атам, мага бирок эмне кыл дейт, күрөөгө бирдеке коюп кет дейт. Залог коюп бер дейт, күрөө коюп бер дейт. Күрөө бербесең мен бере албайм дейт. Ушундай шарт коюп атат. Бул шарт дагы мулаимул акд. Ошол бай содага келишимге мунасип келген шарт. Мунасип келген шарт, ошон үчүн шариятыбыз буга да уруксат берет. Түшүнүңөрбү? Бул канчасы болду? Экинчи сүрөтү шарт мулаимул акд. Акдка тиешелүү болгон, акдка мунасип келген шарт коюу менен дагы сода бузулбайт. Үчүнчү шарты ал акд талап да кылбайт ал шартты. Акдка мулайимдер эмес, мунасиптер эмес, бирок соодагерлердин өрфүндө ушул шарттар колдонот. Соодагерлер ушул шарттар менен соода кылат. Буну мутаараф дейт, урф эме соодагерлердин өрфүндө, адатында, салтында калып калган эмнелер бар, шарттар бар. Аны менен дагы соода дурус болот, батыл болбойт. Мисалы, соодагерлердин эмесинде бүгүнкү күндө соода болгондон кийин айтат, биз 1 жылга чейин гарантия беребиз дейт. Сен мисалы холодильник алдың, бирдеке машина алдың, бирдеке алдың. Алгандан кийин алар айтат, биз ушуну 1 жылга чейин өзүбүз кара беребиз дейт. Бирдекеси бузулса онда беребиз дейт. Бирдекесин алмаштырыш керек болсо алмаштырып беребиз дейт. Бул соодагерлердин үрүфүндөгү шарттар. Бири-бири менен ушинтип аттандашып алар соода кылат. Ушундай шарттар коюшат. Бул шарт муктазайыл акд талап кылган, келишим талап кылган деле шарт эмес. Келишимге мулайимдер эмес, бирок соодагерлердин, тажирлердин месинде, өрфүндө бул калыптанып калган. Соода ушул өрфтү дагы шариятты эске алып туруп, бул соода дагы жайыз дейт. Бул үчүнчү шарт болду. Демек, эмне болду? Эгерде бирдекени албасаң, ага шарт койсоң, бузулса ондо бересиң, же алып келип бересиң, алмаштырып бересиң деп шартташсаң, ал шарттар соодагерлердин өрфүндө ушундай болсо, анда шариятыбыз андан тийип салбайт. Аны менен ал бай боло берет. Мына ушул 3 шарт менен бай дурус боло берет. Шарт коюлуп атат, бирок соодабыз дурус, жайыз. Биринчиси, соода өзү талап кылган шарт. Буну муктазар акд деп айтылат. Экинчиси, соодага мунасип болгон шарт. Соодагерлерге эмне мунасип болгон шарт болот соодага. Үчүнчүсү, соодагерлердин үрфүндө, адатта алар кандай колдонот, ошол шарттарды дагы эске алып шариятыбыз аны да жайыз деген. Эми нажайыз болгон сүрөттөр бар шарттардын. Ал байыге, сатуучуга, же алуучуга, же мабийге пайдасы тийсе, анда бай фасык болот. Мисалы, бир адам эмне кылып атат, үйүн сатып атат, сатуучу үйүн сатып атат. Үйүн сатканда шарт коюп атат, бул үйдө мен 1 жыл жашап, анан сага бошотуп беремин деп. 1 жылдан кийин же 1 ай жашап туруп сага бошотуп беремин деп атат. Акытта шарт коюп атат. Соода болор замат ал бүттү. Сен бердиң, алдың, ал өтүп кетиш керек. Мүлк өтүш керек тигиге. Бирок ал айтып атат, мага менин шартым бар, 1 жылдан кийин берем деп атат. Же машинени мен 1 жылдан кийин сага берем, азыраак акчасын бере бер дейт. Бул сүрөттө сатуучуга пайда болуп атат. Бул шарт эмнеге пайда болуп атат? Сатуучуга пайда алып келип атат. Алуучуга зыян. Ошон үчүн бул шарт фасид. Бундай шарт менен болгон соодалар фасид болот, нажайыз болот, дурус болбойт. Экинчи сүрөтү алуучуга пайда болот. Алуучу адам эмне кылып атат? Шарт коюп атат. Ал шарт алуучунун пайдасында. Товарды алат дагы, товарды эмне кылып атат? Мен өзүмдүн пайдама иштетем деп атат. Бул сүрөттө дагы алуучуга же сатуучуга же мабийге пайда болгон сүрөттөрүндө анда ал эмне кылынат? Соода фасид болот. Демек, алуучуга, сатуучуга же товарга бир пайда алып келсе, анда аны шариятыбыз бунда жайыз деп уруксат бербейт. Ал эми сооданын өзү талап кылган акд болсо, же болбосо соодага мунасип келген болсо, же үрфтөгү соодагерлердин үрфүндөгү бир неме болсо, акд шарт болгон болсо, аны менен соода бузулбайт, дурус боло берет. Андан кийин дагы бир маселе, шарт боюнча кээ бир учурларда сатуучу айтат, мен бариу мин кулли айып дейт. О нерсени ал дейт, мында эч бир айыбы жок деп айта албайм, өзүң көрүп ал, мен эч бир айыбын айтпайм сага дейт.
Айыбы жоқ деп сатады, мысалы. Айыбы жоқ деп сатпайды. Айыбыны білмеймін дейді мен. Өзің тексеріп ал дейді. Түсініңіз, мұндай шартпен сатылады. Бұл шарттағы еске алынады. Себебі ал өзі сен айтып отады, өзің көр, мынау ушул китепти көр. Көр дагы жактырсаң ал. Мен сені мындай ескі же жытылған, же мындай отытылған деп айтпаймын. Өзің көріп ал, мен айыбын білбеймін дейді. Кейде айыбын айтпайды, кейде ішінде де білбеші мүмкін. Алдын сатып алып, біреуге сатып атады. Ештеңе білмейді. Мысалы машинаны алдың, сатып атасың қайра. Не бар екенін білмейсің. Алушыға барып айтып атасың, сен мына ушул машинаны алам десең, мен білбеймін, өзің тексертіп ал, ана бәриун мин кулли айып дейді. Айыбын мен білбеймін, өзің тексертіп ал дейді. Бұл шарт қандай десе, бұл да дұрыс. Эми тиги адам ошол алган буюмду текшерип алат. Текшерип алгандан кийин айып чыгып калса, эми айыбы бар экен, сен айтпапсың деп буга келбейт эми сатуучуга. Себеби башында келишимде айткан, мен сага айтканмын, айыбы жок, өзүң текшерип ал, айыбын мен билбейм деп айткан. Айыбын билбейм дегенден кийин ал өзү текшерип алыш керек болчу. Ошон үчүн эгер шарт учурунда айыбы жок, мен айыбын билбеймин, өзүң текшерип ал деген болсо, кийин айып чыгып калса, аны кайтарганга акысы жок. Кайтарганга акысы жок, себеби ошого өзү ыраазы болду. Бул айыпты билбейм деп шартташуу бул менен дагы соода дурус боло берет. Дагы бир шарт соодада мабийге бир васф маргуб дейт. Кызыктыра турган бир талап кылган шартты айтып, ушул нерсе мага керек деп сатып алса болот, шартташып. Мисалы, базарга бардым, мага эчки керек дедим. Эчки сүт бере турган эчки. Сүт бериш керек. Же мага уй керек, мага сүт керек, мен сүтүн саап сүт сатамын, айран кыламын, каймагын чыгарамын, майонезин сатамын. Ошо мен тирилик кыламын. Ошон үчүн мага не керек? Сүттү уй керек, же болсо сүттү эчки керек дедим. Бул шарт не болду? Васф маргуб. Кызыктуу, ага жаккан шартты өзү коюп атат. Бул дагы шарт жайыз. Мында шарт койсо, бул деле жайыз. Эми ушул сүрөтүндө тиги адам сатты эчкини, айтты бул эмне сүтү бар эчки, ушунча сүт берет деп сатты, мисалы 5 литр же 3 литр деп. Кийин алып келсең, сүт чыкпай калды. Сүтү жок, эчкини сага сатыптыр. Шартташканда сен айткансың, мага сүтү бар керек деп. Сүтү бар, мисалы табылган жок. Эми шарт табылбаган себептүү сен сооданы бузган акың бар. Бул шарт дурус. Бирок шартты аткарбаган үчүн сен тиги менен сооданы бузганга акың бар, себеби сен талап кылган васф табылган жок. Сен талап кылган шарт табылган жок. Ошонун негизинде бул соода болбой калат. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн эгерде бир өзүнө керектүү болгон сапатты ошол шарт койгон болсо соодада, ошол нерсе табылса анда бай дурус болот, табылбаса тигинин ыктыяры бар, кайтарып берем десе кайтарып бергенге ыктыяры бар. Анын тескериси болуп калышы мүмкүн экен, дагы бир маселе уламалар айтып атат. Кээде эмне болот? Айтат, мунун айыбы бар деп атат. Мисалы айтат, мына эчкини сатып атам сага, бирок көзү көрбөйт дейт. Бир көзү көрбөйт деп сатты сага. Же болсо сүтү жок деп сатты сага. Алып келсең, көзү көрүп калды. Же жакшы сүт берип калды. Бул учурда эмне болот десе, эми кайтарып бербейт аны. Аны кайтарып бербейт эми. Себеби ал тиги эмне болду? Ошол мурдагы айыбы менен сатканга ыраазы болуп аткан. Эми жок, бул айыбы жок экен деп кайтарып ала албайт эми. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн сыфаты маргуб болгон учурда эгер талап кылган сыфат табылса, алып калат, табылбаса кайтарып берет. Эгер айыбы бар деп саткан болсо, кийин айып эмес, таза чыгып калган болсо, ал учурда кайтарып бергенге милдеттүү эмес. Муштари мен мага жакты алып калам десе, ал акысы бар. Бул шарт менен дагы бай фасыз болбойт. Дагы бир маселе шарт боюнча тажирлердин үрфү эске алынат дедик, соодагерлердин. Соодагерлердин үрфүндө бири-биринен товар ала берет, акчасыны бир жуманын ичинде берет бири-бириге. Үрф болуп калган ошондой. Ага чейин неме кылбайт. Ушундай учурларда эмне болот десе, ошол учурларда соода боло берет, бир жуманын ичинде ал акчасын бериш керек болот. Бербесе, тахир кылгандан кийин эми соодагер аны акчаны бер деп талап кылганга акысы бар. Ага чейин үрф эске алынат. Сурабай туруп турат, үрфтүн негизинде, андан кийин 3 күнгө, 4 күнгө, 5 күнгө өткөндөн кийин алар бири-бири менен акчаны талап кылса, ошо талап кылган учурда
neni акчаны бергенге милдеттүү болот. Андан кийинки маселе бул насия соода. Насия соода болот, нак соода болот, насия соода болот. Насия соодада не кылат? Бай сатуучу товарды берет дагы акчасыны кийин алат. Мисалы, bir aydan keyin акчасын берем деп алып кетти. Эми насия соодада сатуучу bir айга чейин акчасын талап кыла албайт. Bir ay болду, 30 болду, эми талап кылат, мен акчамды бер деп. Ага чейин талап кылганга акысы жок, себеби ошолор өзү ыраазы болду. Ал эми нак соода болгон болсо, нак соодада соода болду, товарды берди, ошол замат акчаны алганга акысы бар. Ошол замат акчаны алганга акысы бар. Кечтиргенге акысы жок, аны бериш керек. Анан кээ бир учурларда дагы бир сооданын түрү бар. Бүгүн көп болуп кетип атат. Бул товарды алат дагы акчасын берип коем, анан жөнөтүп коем дейт. Магазинге барып бирдеке алдың, дүкөндөн жегени алдың, ичкени алдың, кийгени алдың. Анан таныш адам тиңге айтасың, мен эмне кылам? Акчаңды жөнөтүп коем дейсиң. Же которуп коем, же бирөөлөрдөн жиберип коем дейсиң. Бул соода эмне соода дейсе, уламалар бул нак соода болот. Бул насия эмес. Себеби насия болуш үчүн мөөнөт белгилениш керек. Мөөнөт белгиленбесе, ал бай фасык болот. Ошон үчүн мөөнөт белгиленген жок, бул насия эмес бул. Бул болгону эмне болду? Нак сооданын бир түрү. Ошон үчүн тиги адам аны ошол убакта талап кылганга акысы бар, 2-3 күндөн кийин талап кылганга акысы бар. Алып кетти, дүкөндөн алып кеттиң, бир адамга күрүч берипти деп, күрүчтү алдың, кеттиң. Ошол заматта же эртеси, же анын эртеси күн дагы талап кылганга акысы бар. Себеби бул бай хал, нак соода. Бул бай не нак соода, бул баягыдай насия соода эмес. Ал эми насия болгон учурдачы, анда ошол мөөнөт келгенге чейин аны талап кылганга акысы жок. Мөөнөт келгенден кийин анан талап кылат, ага чейин талап кыла албайт. Андан кийинки маселе насия соодасында, насия соода кылды сатуучу менен алуучу. Сатып алуучу не болуп калды? Каза болуп калды. 1 жылдан кийин сага акчасын берем дегенде, же 1 айдан кийин берем дегенде, 1 айга жетпестен туруп сатып алуучу каза болуп калды. Бул сүрөттө эмне болот десе, эми баягы насия соода фасык бузулат. Бузулат. Баягы саткан адам келип балдардан атаңар менен ушундай буюм алган карыз эле ошону бергиле деп мөөнөт келгенге чейин деле талап кылганга акысы бар. Себеби актырган адам өзү каза болуп калды. Түшүнүңөрбү? Экинчи сүрөтү ушул эле сүрөттө насия соода болуп атат, бирок не болду? Бай сатуучу каза болуп калды. Сатуучу менен келишкен, 1 айдан кийин берем деп, сатуучу 15 күндөн каза болуп калды. Эмне болот десе, бул бай фасык болбойт. Баягы насия ойдон кала берет. Бул эми 15 күн өткөндөн кийин, дагы андан кийин не кылат? Тиги муштари алып барып берет. Неге? Мен атаңардан буюм алган элем, ошонун акчасын берип коеюн деп алып барып берет. Түшүнүңөрбү? Демек не болду? Бай менен муштаринин айырмасы бар, тажилде. Тажил деген насия соода болгондо, муштари каза болсо, насия соода бузулат. Эгер бай каза болгон болсо, насия соода бузулбайт. Андан кийинки маселе, соодада эки тарап тең насия болсо, бул болбойт. Товарды насия алып атасың, акчаны hem насияга алып атасың. Насия деп атасың. Акчаны анан берем деп атасың, товарды анан бересиң деп атасың. Эки жагынан. Түшүнүңөрбү? Буну байул кали бил кали дейт. Наха Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям байул кали бил кали деп айтылат. Карызды карга саткандан Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям тийган. Ошон үчүн соодада бирөөсү насия болуп, экинчиси нак болуш керек. Же саман нак болот, маби мажбур не болот, насия болот. Же маби товар не болот, насия болот, акча нак болот. Экөө тең насия болуп калса, анда соода болбойт. Асылда эреже нак болуш керек, колмо-кол экөө тең болуш керек. Бирок адамдардын зарылчылыгын эске алып шариятыбыз уруксат берген. Bir tarafından nasiye olup, ikinci taraftan nak olsa, insanların zararçılığını eski alıp şeriat ruhsat bergen. Oşun üçün egerde satuçu neme kılsa samandı keyin alam dese,
акчаны кийин бересин, товарды нак берип атам десе, бул насия соода дейбиз. Бул жайыз. Экинчи сүрөтү бар. Не кылат? Акчаны берет, товарды кийин алат. Акчаны нак бересин, азыр эсептеп бересин. Товарды 1 айдан кийин аласың, 2 айдан кийин аласың. Буну бай салам деп айтылат. Бул да жайыз. Бай салам болот же бай насия болот. Бай насия дегени не болду? Товарды берет дагы акчаны кийин алат. Бай салам дегени бай ажил бил ажил. Ошон үчүн бай саламда биринчи эмне кылынат? Сен акчаны бересиң дагы, андан кийин эмне кыласың? Товарды аласың. Түшүнүңөрбү? Буну бай салам деп айтылат. Бул дагы насиянын бир түрү. Эми бай саламдын дагы бир нече шарттары бар. Бирок кыскача силерге түшүндүрүп берейин. Бай салам кылынган нерсе биринчи вазни, кайли, зираи, адад мутакариб болушу керек. Мына ушул 4 шарты бар, ушул негизи 4 шарты бар. Ушул нерселерде гана бай салам болот. Бай салам деген эмне дегени? Акчаны нак бердиң, товарды 1 айдан кийин 2 айдан кийин аласың. Ушуну бай салам деп айтылат. Түшүнүп атасыңарбы? Демек не болду? Биринчиси таразыга коюлган нерсе болуш керек. Мисалы картошка, сабиз, пияз, күрүч, будай, арпа, бүт бардыгы булар вазни, таразы менен сатылат. Сен акча бердиң дыйканга, айттың мага 1 айдан кийин не кыласың? 1 тонна будай бересиң дедим. 1 тонна картошка бересиң дедим мисалы. Не болду? Акчаны нак берип атасың, товарды кийин алып атасың. Буну бай салам дейт, бул жайыз. Бул не болду? Жайыз. Түшүнүңөрбү? Себеби бул не вазни нерседе болуп атат. Кайли нерсе, мисалы кайли нерсе эмне? Сүт, литрлеп сатылган нерселер, май, литрлеп сатылат булар. Акчаны барып бердиң дагы, мага 1 айдан кийин 100 килограмм май бересиң дедим. Суу май бересиң дедим, же башка май түрүн айттым. Бул не болду? Бул бай жайыз. Бул бай салам болду. Түшүнүңөрбү? Бул не болду? Акчаны нак берди, товарды кийин алды. Же болбосо зираи, метр менен ölçүлгөн нерселерди айтып атат. Базарга бардым дагы айттым мага, мына ушул кездемеден канча 100 метр керек дедим. Көрсөттүм, мына материал мондай деп туруп. Акчасын эсептеп бердим. 1 айдан кийин сага алып келип берем деди. 100 метр сен каалагандай 1 рулон, 2 рулон алып келип берем деди. Бул зираи. Бул дагы жайыз, бай салам боло берет. Демек не болду? Зира деген аны өлчөй турган, метр менен өлчөй турган нерселер. Төртүнчүсү адады мутакариб дейт, окшош нерселер. Жакын окшош нерселер болсо, буларда дагы бай салам жайыз. Мисалы, айттым мага, мисалы жумуртка, тукум. Жумурткалар бардыгы бирдей эле болот, көлөмү. Аз-маз айырма болот, ал эске алынбайт. Мага 100 дана не керек? Жумуртка керек дедим. Же 1000 дана керек дедим. Акчасын бердиң, 1 айдан кийин алам дедим жумуртканы. Жайыз. Ушул сооданын бардыгыны эмне айтылат? Бай салам деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Бай саламда негизинен ошол алынып аткан товар таразыга коюлган, литр менен сатыла турган, өлчөлө турган метр менен, же адад мутакариб дейт, бири-бирине жакын нерселер болуш керек. Ушулар менен соода кылган болсо, буну бай салам дейт. Бул жайыз. Бул бүгүнкү күндө аябай көп кездешет. Эми эгерде сатылып аткан нерсе, товар ушул 4-өөнө кирбесе, ал бай салам болбойт. 4-өөнө кирбесе ал товар, анда ал не болбойт? Бай салам болбойт. Мисалы, бул айыл жерлеринде көп болот, жайларда көп болот. Бирөө айтат, мынау коюмду ал дейт. Коюмду сатып алам дейт. Акчасыны берет дагы, мага 1 айдан кийин кой бересиң дейт. Же торпок бересиң, уй бересиң деп соода кылат. Малга соода кылат. Түшүнүңөр, бай салам кылып атат, акчасын берди, кийин мен алам деп. Же болбосо карызга алат дагы, ушундайыны мен сага беремин деп айтат. Экинчи сүрөтү, бул да сүрөтү бар. Буну уламалар нажайыз деген. Себеби кой, эчки, уй, торпок булар вазнига эмес. Буларды таразага коюп сатпайсың, килограммдап. Буларды литрлеп сатпайсың. Булар өлчөнбөй неменен, метр менен. Булар адады мутакариб эмес. Булар жакын нерсе эмес. Эки окшош кой болсо деле окшош болбойт бардыр. Ичидеги немелери ар түрлүү чыгат. Эч качан окшош болбойт. Ошон үчүн буларда эми бай салам болбойт. Буларда бай салам болбойт. Түшүнүңөрбү? Анын жолу аны эмне кылыш керек? Карызга алсаң, карызга алып туруп, баасыны бычып коюш керек.
10 ming so'mga ушул койду мен алам деп. 1-2 aydan keyin kelgenden keyin kalasan 10 ming so'm beresin, kalasan ne kılasın? Oşondoy akça koydu көрсөтөсүn, tigi razı bolsa alıp keter edi. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бай саламда вазни, кейли, зираи жана адаdı mutaqarib болуш шарт. Эгер 4 шартта болбаса, андай бай салам болуп эсептелбейт. Демек, ne oldu? Soda учурунда эки тараптын нак болгону жакшы, эң жакшы сода ошол шартсыз болгону жакшы, бирок шарттар болгон болсо, ал шарттар менен да жайыз болот, ал шарттарды айттык. Сода талап кылган шарт, содага мулайым болгон, мунасып болгон, ыңгайлуу болгон шарт, тажирлердин үрфүндөгү шарттар, булар менен шарт болот дегенбиз, жайыз дегенбиз сода. Эгерде байыга, сатуучуга, алуучуга жана мабийге пайда болсо, ne болот? Бай фасык болот, болбойт деп айттык. Андан кийин эки тараптан товар болбой калса, бир тараптан, эки тараптан да болбой калса, анда болбойт дедик. Бул карзга карз болуп калат дагы, муну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тыйып салган болбойт. Албетте бир тараптан болбойт. Мен нак бир тараптан насия болгон сүрөтү бар, анын эки сүрөтү бар. Бир сүрөтү акчаны нак берет, товарды кийин алат, буну бай насия дейбиз. Түшүнүңөрбү? Аны менен товар берет, акчаны кийин алат, буну насия сода дейбиз. Бул жайыз. Экинчи сүрөтү ne oldu? Акчаны берет дагы саманды, мабийни товарды кийин алам дейт. Буну бай салам дейбиз. Бул дагы жайыз. Алардын жайыз сүрөттөрүнү биз айттык. Мына ушу менен бүгүнкү сабагыбыз иншаллах аягына чыкты. Субханакаллахумма бихамдик ашхаду ан ла иляха илля ант настагфирука ва натубу илейка. Аллахумма тaqabbal minna innaka antas samiul